30 жылдык биздей өлкөлөр үчүн бул ойлонто турган кубанычынан көйгөйү көп маселе. Суверенитетине чоң шек келген. Бул Молдова болду, территория алганда, Армения болду, Грузия болду, Тажикстан кандай абалда экен билесиздер. Анан биз. Бүт Орто Азия өлкөлөрү бириги бараң 70 миллионбуз. Тонн аркы бетинде 270 миллион. Пакистан, Афганистанда жыл сайын энергия дефицити өсүп атат. Азык-түлүк кризиси өсүп атат. Алардын көбү жанагындай диний фанатизмге сугарылган. Демек, реалдуу азыр жакынкы 3-5 жылдыкта Орто Азиядагы кээ бир чечүүчү маселелерге Пакистан кийлигишип башташы мүмкүн. Азыр Кыргызстанда чукул кырдаал чүрүп, бийлик алмаша турган болсо, балким диний күчтөр кириши мүмкүн. Каныбек мырза, биздин студияга куш келипсиз. Мына эгемендиктин 30 жылдыгын убагында маектешип атабыз. Ушунча убакыт ичинде эгемен мамлекеттин, элдин эмнеси кеңиди, эмнеси кемиди, кай жагы узарды, кайсынысы кыскарды деген ушундай суроолор чаркайланып турган чак эмеспи? Ушул 30 жылдын ичинде Кыргызстан калкынын саны өстү. Бирок экономикасы өскөн жок. Миграциясы өстү, коррупциясы өстү. Эгемендиктин 30 жылдыгын убагында негизинен кандай тыянактар маанилүү деп ойлойсуз? Бул зор салтанат. Экинчи жагынан 30 жылдык биздей өлкөлөр үчүн бул ойлонто турган, кубанычынан көйгөйү көп маселе. Биз баягы өзүбүздүн гана субъективдүү оюбузду айтпастан, кээ бир ушу мамлекеттүүлүк идеясына өмүрүн ардаган теоретиктер болгон. Биринчи доору бул Мартин Лютер, Макиавелли, Жан Боден, Томас Гоббс, Жан-Жак Руссо. Алар мамлекеттүүлүктү негизинен 3 багытта кармашкан. Биринчи, укуктарды чектөө, бийликтегилер менен элдин. Экинчи, мамлекеттүүлүк бул эл өзүнүн укугун бийлик башындагыларга берет, ал элдин укугун камсыз кылат. Үчүнчүлөр, тышкы дүйнөнүн кийлигишпестүүсү. Негизинен ушундай теория өкүм сүрүп келген. Мамлекеттүүлүктүн биринчи белгилери Кытайда пайда болгон. Алар сууну чыр-чатагы жок бөлүш үчүн суу укуктары пайда болуп, анан кийин ал мамлекеттик укуктарга өсүп чыккан. Месопотамияда 5000 жыл мурун, Байыркы Римде өзүңүз жакшы билесиз. Ал эми бүгүнкү күндүн ошо мамлекеттик идеясы боюнча теоретиктердин ойлору такыр башка. Ал негизинен үчөө. Биринчиси америкалык атактуу окумуштуу Стивен Краснер. Экинчиси америкалык Фукуяма, баарыңыз жакшы билесиздер, ал атактуу футуролог жана политолог. Үчүнчүсү көбү жакшы эле беришпейт, Россиянын мурунку президентинин кеңешчиси Кокошин деген, ал юридик илимдердин доктору, ушул мамлекеттүүлүк, мамлекет укуу жөнүндө жазып жүрөт да. Краснердики мындай: мамлекеттүүлүк 4 факторго негизделген. Биринчи, элдин эркиндиги. Экинчи, элди башкарып аткан 3 бийликтин бири-бирине көз карандысыздыгы. Үчүнчү, ал өлкөнүн бөлөк өлкөлөр менен дипломатиялык мамилеси, бири-биринин таанышы. Төртүнчү, тышкы дүйнөнүн ага кийлигишпөөсү, Вестфалдык келишимди окуп аткан, негизинен ошентип дүйнөдө таанылган да. Бул Краснердин теориясы. Үчүнчү багыт Фукуяма, бүгүнкү дүйнөдөгү футурологдордун дөбө шаасы. Ал мамлекеттүүлүктү негизинен 3кө бөлүнөт. Чектелген суверенитет, анда мамлекет минималдык гана вазифасын аткарат. Бул мыйзамдуулук, бул укукту коргоо, бул коомго мамлекеттин пайда келтирүүсү сыяктуу. Ага Гаити, Сьерра-Леона, Африка өлкөлөрүнө көбүнчө Конголор келет да. Негизинен суверенитет өтө эле аз. Бүт баары тышкы дүйнөнүн көз каранды. Мамлекет деген гана аты бар. Чогулуп алышып, эл аралык валюта фондунан, дүйнөлүк фонд банктан кредит алып жашайт. Дайыма төңкөрүштөр болуп турат да. Билим деңгээли өтө төмөн. Экинчи, орто заар суверендүү өлкөлөр. Булар экологияны коргойт, адамга билим берет, адамдын саламаттыгын сактоого да мамлекет жооп берет. Жана мамлекет алардын укугун, коопсуздугун менчигин курат, эң негизгиси. Мен ойлойм, биз СНГ мамлекеттерин көбү ушу орто зар мамлекеттерге киребиз. Үчүнчү, реалдуу суверенитет өлкөлөр. Дүйнөдө алар саналуу эле, алар Америка, Япония, Германия, Англия, Кытай, Россия
кирет деп ойлойм. Анча мынча Индия да кирип кетиши мүмкүн. Алар мындан кеңейтилип, алар капиталдарды кайра бөлүштүрөт. Жана Россияда газдан, нефттен түшкөн акчаны социалдык проекттерге киргизип атпайбы? Ушул сыяктуу жанагылардын баардык вазыйфасын аткарат, анан финансылык тескөөнү киргизет, социалдык камсыздоону киргизет, жана социальный подушка деп коет го. Анан мамлекет активдүү индустриалдык саясат жүргүзөт. Буга кошумча Кокошин эки нерсени айтат да. Реалдуу суверенитетке ээ, анан бөлөк региондорго таасирин тийгизген державалар, алар өзүнүн газы болот, өзүнүн энергетикасы болот, өзүнүн аба мейкиндиги болот, кошумча өзүнүн бизнес элитасы болот, өзүнүн фундаменталдуу илими болот. Ошентип булар дүйнөгө ачылышап келет. Алар менимче азыр чүчү эле. Америка, Россия, Кытай. Мына суверенитеттин иерархиясы ошондой. Анан суверенитеттин бир нече категориялары бар. Биринчи тарыхый категориясы. Ошол мамлекеттин тарыхында мамлекети болгонбу? Мисалы Сан-Марино деген кичинекей өлкө бар, 500 жылдык тарыхы бар. 500 жылдан бери эркин мамлекет. Кыргыз элинин бул жагынан андай тарыхый категориясы болгон. Бул улуу кыргыз каганаты же Тагай бийдин ордундагы кыргыз бийлиги. Экинчи руханий категория. Ошол улут эгемен болгон, өзүнүн улуттук нактуулуктарын, улуттук өзгөчөлүктөрүн, улуттук каада салттарын глобализацияга аралашып кетпей, жок болуп кетпей. Мисалы азыр Вьетнам өнүгүп атат, бирок улуттук иденттүүлүгү жок. Бөлөк өлкөнүн, Кытайдын маданиятын сиңирип алдыр, өзүнүн маданияты жок. Үчүнчү экономикалык категория. Биз канчалык эгемендикти айтпайлы, эгерде мамлекет кубаттуу, бакубат болбосо, ал коңшу күчтүү өлкөлөрдүн таасиринде кала берет. Төртүнчү саясий категория. Мисалы Грузия кичинекей өлкө болгон менен, экономикасы чектелүү болгон менен, дүйнөдөгү азыр эң тез өнүгүп аткан демократиялык парламенттик өлкө катары, реформатор өлкө катары тез таанылды. Бул чоң дивиденд. Бешинчиси модель. Ал өлкө кайсы жолду тандап алды? Мисалы үчүн улуу ата мекендик согуштан кийин диктатордук, президенттик, монархиялык өлкөлөрдүн баары эки жол менен талкаланган. Биринчиси конституциялык реформа болуп, жана Индия, Пакистан, Италия сыяктуу же президенттик же парламенттик өткөзгөн. Экинчи же Болгария, Румыния, Чехословакия сыяктуу революциялык жол менен талкаланган да. Ар бир монархия эртелүү кечпи талкаланат. Эмне үчүн Англия менен Япония талкаланган жок? Себеби алар монархиялык парламенттик жолду тандап алды. Парламент менен өзүн чеп кылып койду. Монархия бул минималдык символикалык гана бийлик да, айтайын дегеним ошондой. Бизге келгенде ошол биз баарын салыштырмалуу карашыбыз керек. 15 союздук республикаларды мен 3 толкунга бөлөт элем да. Биринчи толкун өзүнүн эгемендигин эрте жарыялап, туура жол тандап, парламент модель тандап кеткен Балтика боюнда өлкөлөр болду. Алар Евросоюзга киришти. Бүгүн экономикалык, руханий, саясий жагынан көз карандысыз, кичинекей болсо да өз жолун тандап алган, мындай суверенитети татыктуу өлкөлөр бул Эстония, Латвия, Литва болду. Бул биринчи толкун кетти. Калган 12 өлкө кандай болду? Алардын арасынан экономикалык, сыйроолук ресурстары күчтүү, бийлик баягы коммунисттик партиянын ушундагыдай бийликтин кадырын жана таасирин сактап кала алган, кээде авторитардык, кээде президенттик бийлик ык койгон 5 өлкө бар. Алар Россия, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан, Казакстан. Булардын тышкы саясатындагы орду бөлөк эсен өлкөлөрүнө караганда басымдуураак кылат. Өздөрүнүн эгемендүүлүгүн кеңири жайылтат да. Андан кийинки өлкөлөр бул албетте Молдова, Армения, Түркменистан, Тажикстан, Кыргызстан, Армения. Аларды да экөө бөлгөндө суверенитетине чоң шек келген. Бул Молдова болду, территория жагынан алганда, Армения болду, Грузия болду, Тажикстан кандай абалда экенин билесиздер, анан биз. Эстер учурунда экономикалык көрсөткүчтөр боюнча, буга Усубалиевдин 4 томдук китеби күбө, биз негизинен кээде малдан түшүм төл боюнча биринчи, экинчи орунга чыккан учурларыбыз болгон. Бирок ички дум продукция өндүрүштүн өсүшү боюнча эң төмөн болгондо 4%-га чейин, эң жогору болгондо 10%-га чейин, негизинен 7-8% өсүп отуруп,
Биз 15 союздук республикадан 9-11 орунда келгенбиз. 14-кө түшкөн эмеспиз да. Азыр тилекке каршы 15 союздук республикадан 14-15 орындабыз Тажикстан менен. Себеби Тажикстандын бюджети көбүрөөк, ички дүң продукция биздики бир кыйла алдыга турат да. Бул жана сиз айтып бардыңыз, кандай сабак, кандай биз бүтүм чыгарышыбыз керек. Өткөндөн келечекке кандай сабак алышыбыз керек деген тема ушунда да. Кыргызстан геосаясий контексттен алып келгенде субъект болуп алган жок, дагы деле болсо ошол саясаттын объектиси бойдон калып атат. Кыргызстанга тиешелүү мындай чоң маанилүү чечимдер Кыргызстандын өзүндө эмес, Кремльде же башка геостратегиялык мындай борборлордо кабыл алынып атат да. Мындай эгемендикти теорияда, практикада кандай деп аташ керек? Эми моюнга алыш керек, акыркы 2 кылымдан бери биз Россиянын таасириндебиз. Бул реалдуулук болгону жана америкалык авиабаза жайгашкан 14 жыл ичинде биз дүйнөлүк геосаясаттын картасына абдан кызыктуу өлкө болдук. Ошондо элестетсеңиз, Кыргызстанга кимдир гана делегация болуп келген жок. Европа, Америка, Россия, Кытай азыр бир кыйла андай эмес. Анда убада кылган көп чоң ири долбоорлор аткарылган жок. Бул бүгүнкү күндөгү өкүнүчтүү саясий реалдуулук катары кабыл алышыбыз керек. Тилекке каршы эми бөлөк өлкөлөрдүн да Россия эмес таасири бизге өзү Кыргызстандын тышкы саясатында биз бүт державалар менен, биз бүт эл аралык уюмдар менен, биздин каякта улуттук кызыкчылык болсо ошол өлкөнүн баары менен эсептешибиз керек. Россия менен албетте бул коргонуу, коопсуздук маселесинде дайыма биригибиз. Себеби бет маңдайыбызда тоонун аркы бетинде талибандар жакындап калды. Эми билесиз, талибандардын артында бул Пакистан турат. Пакистан менен талибанды бириктиргенде булар 270 миллион мусулмандар. Дүйнөдө булар Индонезиядан кийин 2-нчи орунда турат. Сүнниттер. Бүт Орто Азия өлкөлөрү бириги бараң 70 миллионбуз. Тоонун аркы бетинде 270 миллион. Пакистан, Афганистанда жыл сайын энергия дефицити өсүп атат. Азык-түлүк кризиси өсүп атат. Алардын көбү жанагындай диний фанатизмге сугарылган. Демек, реалдуу азыр жакынкы 3-5 жылдыкта Орто Азиядагы кээ бир чечүүчү маселелерге Пакистан кийлигишип башташы мүмкүн. Азыркы процесстер ошого алып баратат. Демек, Орто Азия мамлекеттери 5 өлкө биригип бир саясий тутумду кармабаса, биз аз эле өлкөлөрбүз. Ойлосоңуз, аякта 270 миллион, буякта 6-7 миллион Түркмөнстан, 8 миллион Тажикстан, 36 миллион Өзбекстан, 18 миллион Казакстан, 6 Кыргызстан туруштук бериш маалымат жагында, коопсуздук жагында, диний таасир көрсөтүү жагында өтө кыйын. Бизге жакынкы 10-30 жылга көйгөй пайда болду. Бул күтүлбөгөн. Бул биздин Орто Азиядагы тышкы векторду өзгөртүшү мүмкүн. Тилекке каршы. Балким бул таасирге Кытай кошулушу мүмкүн, Россияны колдоо максатында. Ал бизге жакшыбы, жаманбы, аны дагы тарых көрсөтөт. Бирок бүгүнкү реалдуулук Орто Азиядагы саясий абал кескин өзгөрдү. Афганистандык окуялардан кийинки дүйнөдөгү өзгөрүүлөр, ушундай жанагындай бир башкача тенденциялар жүрүп аткан мезгилде Кыргызстан үчүн баягы Россиянын колдоосу, Россиянын коргоосу так актуалдуу бойдон кала берет го. 3 фактор акыркы 150 жылды биз Россия менен бирге болдук. Аны тана албайбыз. Экинчи, биздин 1,5 миллион эл ал жакта жүрөт. Үчүнчү, ушул Евразия контингентинде өзүбүздүн күчүбүз жетпейт. Орто Азиянын мамлекеттери бириксек да жетпейт. Ошол коопсуздуктун кепилдиги болуп, азырынча Россия туруп атпайбы. Бул коопсуздук маселесинде. Бирок экономикалык, гуманитардык, саясий маселеде биз Евросоюз менен иштешибиз керек. Монголиянын тышкы саясатындагы чоң жетишкендик бар. Алар 3-чү кошуна деп коет. Коңшулар менен иштешет. Анан калган өлкөнүн баары алар менен чектешпеген. 3-чү кошуна. Мисалы үчүн биз алыс дейбиз, акыркы 30 жылда бизге гранттык жардам берген эң көп өлкөлөр Япония, Германия, Швейцария болгон. Алар менен сөзсүз иштешибиз керек. Биз Европа Союзу менен ратификация кыла турган документ бар.
эгерде аны ратификация кылсак жакынкы 2-3 жылда Европанын 28 өлкөсү биз Европа Союзуна визасыз режим алышыбыз мүмкүн. Биздин балдар алардын окуу жайларында бюджеттик негизде окушу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы биздин тышкы саясатта бир эле өлкө болбош керек, приоритет. Биздин тышкы саясатта кайсы өлкөдө Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгы болсо баары менен иштешибиз керек. Азыр Кыргызстан Европанын 10 чакты өлкөлөрүндө 50 000, 100 000 деген кыргыздар бар. Америкада 50 000ден ашып калды. Бөлөк Россиядан бөлөк, Россия эми биринчи мигранттар бар өлкө. Биз жаныбызда Кытай бир алкак, бир долбооруна жылына $1 триллион бөлөт. Биз ошол агымга илинишибиз керек. G20 $100 миллиард бөлүп атат. Биз ошого илинишибиз керек. Дүйнөдө экологиялык фонд бар $1 триллион. Биз ошол жактан акча алып проект түзгөндө үйрөнүшүбүз керек. Бизде ВСП плюс Европага, Орто Азиядан эң жакшы либералдык режимди биз алганбыз. Биз ошону пайдаланбай атабыз. Биздин ошол жактан хадистерибиз жетишпей атат. Биз ошол жактан мамлекеттин, өкмөттүн көрөгөчтүгү жетишпей атат. Тышкы саясатта биз уттурган жокпуз. 30 жылда көп көйгөйлөр пайда болду. Боевиктер келди, улут аралык жаңжал чыкты, 2-3 жолу төңкөрүш болду, бирок мамлекетти сактап калдык. Экинчи, элибиз көбөйдү. Элдин көбөйгөнү бул мамлекеттүүлүктүн көбөйгөнү. Биз 4,5 миллион элек, азыр 6,5 миллионбуз. Үчүнчү, 30 жылда жакшыдыр, жамандыр бизди эгемен өлкө катары дүйнө тааныды да. Көчмөндөр оюну, Манастын 1000 жылдыгы, Кыргыз мамлекетинин 2100 жылдыгы. Бу дагы руханий дивиденд. Бу дагы руханий эгемендик. Ошондуктан 30 жыл текке кеткен жок. Бизге азаттык кыдырды карагансып келди. Асмандан түшкөндөй болуп келди. Бирок иш жүзүнөн андай эмес экен. Азаттык өтө кымбатка турган дөөлөт. Биз ошонун азыр кунун, наркын билип атабыз да. Жана Кытайдын таасирин өзүнчө токтолуп кетсек. Эгемендиктин алгачкы жылдары Аскар Акаев президент болуп туруп Америкага барганда ошол жактан журналисттер сураган дейт. Бул Кыргызстан тоо арасында темир жолдор барбаган, деңиз жолдорунан алыс бир туюкта жайгашкан мамлекет экен, эми кандай өнүгөт дегенде Аскар Акаев эмне үчүн андай дейсиңер? Кыргызстан Кытай деген эбегейсиз чоң океандын жээгинде турат. Мына ошол океандын жээгинде эле өнүгүп өсүп кетет деп мындай бир оптимисттик ойду айткан эле да. Эми кайсы бир деңгээлде мына Кытайдын Кыргызстандын баягы экономикалык өзгөрүүлөрүндө, өсүшүндө, жалпы элдин турмушунда мындай Кытайдын таасири бир топ эле олуттуу болду да. 3 өбөлгө да. Биринчи, мен Кыргыз Кытай тарыхында хан доору, тан доору бир да жолу Кытай менен согуш болгон эмес. Эң кызыгы. Кытай менен чектеш ошолдо аралаш жашкан 10дон ашык майдолут жок болуп кетти да. Бул биринчи өбөлгө. Экинчи өбөлгө, Кытай менен бизде саясий проблема жок. Бүт чек ара чечилген. Кичинекей Тажикстан менен чече албай атабыз. 1000 километр жалпы чек арабыз Кытай менен чечтик. Үчүнчү, Кыргызстанда акыркы 10 жылда ишке ашкан 3 чоң долбоор бар. Бирөө ашып өтүп атат. Бул Датка Кемин, экинчи ТЭЦ, үчүнчүсү Казарман Жумгал жолу. Мен кеше ошол жол менен келдим. 1 саатта келдик. Кээде ала белде кар көчкү болуп калатканда, Ош Жалал Абад менен келгендер Казарман аркылуу келсе 2,5-3 саатка эрте болот экен. Азыр Казарман Жалал Абад жолу бүтө элек да. Ошол 3 кредит бизде Кытайдан алынган. Дүйнөнүн 193 өлкөсүнүн 108-и Кытайдан кредит алып жашайт. Кытайдан кредит алган биз эле эмес. Кытайдын акыркы съездин көрдүк. Си Цзиньпиндин доклады 80-чи жылдардагы СССР, 80-чи жылдагы Кытай. Кытайдын 80% эли жакыр жашачы. Мына 30 жылда 800 миллион адам жакырчылыктан чыкты. Дүйнөдө мындай рекорд кылган бир өлкө жок. Биз Кытайдын ошол жагын үйрөнүшүбүз керек, экономикалык моделин. Дүйнөдө жанагы ойлоп табуучулардын патент алганда ар бир жан башка эсептегенде Кытай биринчи орунда турат. Бул реалдуулук. Анан 30 жыл ичинде билбейм канча адам Кытайдын келип Кыргызстан граждандыгын алды. Бирок 30 жыл ичинде
Кара Суу базары менен Ош базары Орто Азиянын эң чоң логистикалык борбору болуп, биз завод фабрика салбай ошол базар менен жашадык да. Евразийский киргенге чейин эки базар Кыргызстан ортодогу өткөрүүчү пункт болуп калды. Биз аркылуу товарлар Казакстан, Өзбекстан, Россияга кетип турду. Бул биздин коңшу болгондо түбөлүк коңшу. Кытайдын тышкы саясатында алар бөлөк өлкөгө келишпейт. Президенттик шайлоосуна, парламенттик шайлоосуна кайсы өлкө тандады, президенттин парламент ошо менен иштешет да. Кайсы бир деңгээлде жана соода саттык жагынан Кыргызстандагы баягы Кытайдын товарын сатып үйрөнүп атып, баягы өзүң бир айттың эле, Кыргызстандагы бир өзүнчө бир кичинекей Кытайга айланып баратат деп. Теге биз Кытайдан товар ташыган доор бүтүп баратат. Биз Кытайдан тажрыйба ташышыбыз керек да. Айыл чарба кредити боюнча Кытайдагыдай уникалдуу модель жок да. Же болбосо чакан бизнес. Биз азыр Кытайдагыдай эле кийим тигип калдык да. Эгерде 90дон 2000ге чейин жалаң Кытайдан кийим ташысак, 2000ден 2015 Евразийский киргенге чейин биз кийим тигип Ростов-на-Доннун базарына барсак, 60% кийим Ростов-на-Дону чоң шаарда 500 миңден алыш болуш керек. 60% кийим Кыргызстан тигилип келет экен. Биз кийим тиккенди, текстилди Кытайдан үйрөндүк да. Ошол сыяктуу биздин тышкы саясатта баары бир Кытай вектору өтө маанилүү. Буга чоң саясий эрк керек, ойлонулган тышкы саясат керек, ишеним керек. Жана мурдагы союздук республикалардын бардыгын салыштырып келгенде, алардын ичинен Кыргызстан жанагындай коррупциялашкан бийликти кууп, бийликти алмаштыруу жагынан дагы өзгөчөлөнбөдүбү? 3 жолу революция болду, 2 жолу болду дегенде. Дүйнөнүн чемпиону болдук. Бул жагынан. Анан бирок эми баа чапкан сайын көз чыкпайт дегендей. Анан кийин эми ушундай эле кайра кайталана берсе, ушундайды бийликти алмаштыруу, себеби эл адилетсиздикке чыдабайт экен. Үй бүлөлүк башкаруу, жеке басар башкаруу, коррупциялык башкаруу, мына ушуларга чыдабай эл андай коррупциялашкан башкаруучуларды куалап чыгып, аларды алмаштыра берет экен. Бирок ушундай окуялар кайталана берсе, кайра ал эгемендиктин өзүнүн түркүктөрүнүн түбүн копшоп койбойбу деген дагы коптонуулар болуп атпайбы? Эгерде ар бир төңкөрүш болгон сайын мамлекет алдыга кетсе, ушул төңкөрүштөр менен мен мактанат элем дүйнөгө. Бирок 3 жагынан артка кеттик да. Биринчи экономикалык жагынан ар бир келген бийлик мамлекеттин өнүгүшүн артка тартты. Экинчи, мамлекеттик институттар, мамлекетке ишеним кетти да. Эми үчүн Кытай, Япония сыяктуу өлкөлөр сакральность власти деп коет. Бийиктин ыйыктык эмес, бир кадыр баркы сактайт да. Кадыр барк болгон жерде ишеним болот, анан эл ишенип, анан реформа жүргүзөт да. Бизде ким гана келбесин, аны каргап, шилеп ат коет да. Бийликтин азыр кадыр баркы таптакыр кеткен. Үчүнчү, коррупция. Ар бир келген бийлик бизде коррупцияны көбөйтүп кетет да. Ар бир келген бийлик. Эгерде ушул үчөө плюс болуп алдыга жылса, анда ар бир 5 жылдыкта революция болуп турушун бүт эл каалайт эле да. Өзү дүйнөдө цивилизациялуу өлкөлөр эволюция менен өнүгөт. Кытай сыяктуу, Япония сыяктуу, же болбосо эч бир революция болбогон Великий Британия сыяктуу да. Кыргызстан жакынкы 100 жылга революциянын квотасын толтуруп койду. Революция эми жан дүйнөдө, аң сезимде, анан экономикада болуш керек да. Себеби Ак үйдөгү революция Бишкекте 30 кишини алмаштыра бергенде ошолор эле байыйт. Ошолордун туугандар жумуш кылат, көрүп атпайсызбы? Чыныгы революция бул аң сезим революциясы. Тилекке каршы азыр 4-чү коркунуч болду да. Азыр Кыргызстанда чукул кырдаал чүрүп, бийлик алмаша турган болсо, балким диний күчтөр келиши мүмкүн. Себеби биз жакында Иранда болуп келдик. Иран 79-жылга чейин светтик өлкө болуп, технологиялык, химиялык өндүрүш боюнча дүйнөдө 5-орунга чыккан экен 79-жылда. Ана ошол динге берилген адамдар келди. Азыр дүйнөдө нефти запасы боюнча 3-орунда турат. Бирок бензинди Турциядан сатып алат. Демек, бизде азыр бүгүнкү бирден бир улуттук идеялар керек десе, бул билимдүүлүк деп айтат элем да. Бизде чакан эл кылычы курч, калканчы болоттон болуш керек да. Кылычы да, калканчы да билим. Биз бүгүн IT технологиянын доорунда ар бир үйдө бирден IT технология билген бала болсо, ошол бирден завод курганга бар да.
бизде чакан өлкөгө Кытайдын жанында туруп чоң өндүрүш куруп конкуренция болуш кыйын. Биз коңшулар менен атаандашып жашайбыз. 21-кылым коке. Бул эбегейсиз атаандаштыктын кылымы да. Бул эмне атаандаштык? Бул курал жарактын атаандаштыгы, бул руханий атаандаштык, бул билимдин атаандаштыгы, бул өндүрүштүк товардын атаандаштыгы. Биз руханийден алдырбайбыз. Спорттан алдырган жокпуз го? Ошол руханий, спортто руханий, денеси, акыл эси, жүрөгү таза адам гана спорт менен жешкендиктер кылат. Экинчи илимий. СССР доорунда бизде дүйнөнү дөңгөрөткөн окумуштар чыккан. Үчүнчү товар. Товар бул жанагы акыл эстен, билимден жаралат. Жанагы айтпадымбы, Дордой базары менен Кара Суу базарындай Орто Азияда бизде базар болгон жок. Биз конкуренцияны жеңип кеткенбиз. Төртүнчүсү курал жарак. Курал жарактагы азыр билимге байланыштуу азыр дрон войскасы пайда болгон доор. Азыр танка менен автомат мурункудай согушта жеңишти алып бере албайт. Акыл эс жаңы доордун билими керек да бизге. Эми анда сөзүбүздүн акырында ошо өзүң айтып өткөн азыркы илимий чыгармачылык потенциал жөнүндө өзүнчө сөз кылып кетели. Себеби дегенде мына 90-жылдардын башында улуттук интеллигенциянын ролу абдан мындай күчтүү эле. Легендарлык парламенттин ичинде да сыртында да дегенде жалпы коомдук саясий турмушта топ жарган жалаң негизги ушул интеллигенттер эле да, интеллигенциянын ишмерлери эле. Ал эми мына бараки эгемендик жылдарынын так соңку жылдарында топ жаргандар олигарх күчтөр болуп калды. Ал эми интеллигенция майдаланып жалпы саясатта мындай өзүнчө бир жана люмпендештирүү өзүнчө бир тенденция болуп баратат да. Мен ошол биздин эгемендикке коркунуч келтире турган 7 факторду атап, 7-си билимсиздик. 1906 жылы Санкт-Петербургда Царское библиографическое общество деген журналга чыгат. Ошол журнал минтет да, кыргыз эли толук билимдүү болуш үчүн 400 жыл керек деп божомолдошот. 30 жылдан кийин кыргыз элинин 90% билимдүү болчу. Адышев, Ахунбаев, Алтымышев, Мырзабек Иманалиев сыяктуу дүйнөлүк илимге салым киргизген инсандар бизден чыкты да. Азыр кандай? Азыр бала бакчага балдардын 18% барат. Жана пико деп коесуздарго, илим билим параметрин аныктаган. Алардын айтымы боюнча бизде 4-6 класстагы балдардын 41% дүйнөлүк талапка жооп келбейт. Жогорку окуу жайларды бүткөндөрдүн дээрлик 75% ошол диплом менен иштебейт. Жогорку окуу жайлардын рейтинги боюнча Грузия 26, Беларусь 32, Казакстан 35, биз 70 орунга чыктык. Биз Казакстандан да 2 эсе төмөн орунга чыгып кеттик да. Бул билим берүү системасын кайра калыптандыруу үчүн СССР доору аны 30-40 жыл кетирди. Бизге да ошондой доор керек болот да. Азыр баарыбыз биригип сактай турган, салым кошо турган бул билим берүү. Биринчи орто билим, экинчи кесипчилик билим, үчүнчү жогорку билим. Себеби Орто Азияда дайым биз ошол билимдүүлүгүбүз менен, интеллигенция, чыгармачыл, илимий интеллигенция менен айырмаланып турчубуз. Биздин ошондой образыбыз бар болчу. Ал тургай азыр деле Россияда биз барганда көрсөтүштү, кулактандыруу да жазат экен, ошондой жогорку билим бар, эгерде кыргыз улутундагы болсо жумушка алам деген. Бул жана компьютердик, интеллектуалдык ишке байланыштуу. Ошон үчүн 30 жылдыктын жыйынтыгы. Бизге биринчи улуттук консолидация керек. Майда чүйдө кекчилдикти, ажырымдыкты, өч алымды унутпасак, анда мамлекеттик түбүнө ошолор жетет. Азыр карасаңыз 10 саясатчы болсо 5 түрмөгө отуруп келгендер. Мен ал жөнүндө мыйзам жаздым, амнистия жөнүндө. Мен ойлойм коомчулук колдойт го деп. Экинчи ошол саясий негизде түрмөдө турган барын бошотуш керек. Ал жаңылгандыр, кээде мыйзам бускандыр, же туура эмес айтып койгондур. Бирок ал Кыргызстандын гражданы. Ар бир Кыргызстандын гражданы Кыргызстан жөнүндө жакшы ниетте. Үчүнчүдөн тез арада сот реформасы менен экономикалык реформа жүрмөйүн, мамлекетке болгон ишеничти кайта баралуу кыйын. Себеби азыркы бийликке ишеним кредити аз эле убакка берилген. Себеби революциядан кийинки келгенден элдин күтүүсү өтө көп нерсени күтөт, бирок көпкө чыдабайт. Ошондуктан ошол 3 нерсени бүгүнкү кыргыз саясатында жүргөн саясатчылар, журналисттер, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, негизгиси бүгүнкү парламент, бүгүнкү президент, бүгүнкү өкмөт сезе билбесе, анда биз 30 жылдыктан жыйынтык чыгарган
болбой калат элек да. Мен ушуну күтөм: улуттук консолидация, улуттук айкөлдүк, жаңы күчтөрдүн реформасы.